Жалал Абад облусунда 4-майдан 5-майга караган түнү Сузак районунун бир катар айылдарында сел кырсыгы орун алды. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча 655 үйдү суу каптаган айтылууда. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок тургундар түнү менен уктабай башка жакка барып баш калкалоого мажбур болушкан. Ушул тапта атайын штаб түзүлүп, материалдык чыгымдар такталууда. Нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Сузак районунун Барпы жана Атабеков айыл өкмөтүндөгү тургундар материалдык зыян тартышты. Алгач сел суусу Айчүрөк Жапакованын үйүнө урулуп, 2 баласы менен үйдөн чыга албай калган. Адам көмгөн суу анын мал жандыктарын агызып кеткен. Мунун баарын айнектен көрүп турган үй бүлөнү ат менен келип араң куткарып калышкан. Уже шокто, нени таап кийгенибизди деле билбейбиз, пижамачан болуп уже жаткан болчук да. Анан уже адамдар келе албай калды, биздики уже слишком болуп кетти, адамды көмө турган болуп, акыры бир атчан киши, бир гана ошол кишинин аты сууга көнүндө окшойт, башка аттар тайсалдап баспады. Мойнуна ат менен келип куткарды, биринчи 2 баламды алып чыгып кетип, анан мени учкаштырып алып чыгып кетти айнектен. Анан апарып тракторго салып, коңшумдун балдарын да тракторго салып, анан уш каңдыга алып келди да. Ошентип түнү менен бар жогу суу, ар кимдин кийимдерин кийип жүрөбүз азыр. Кимдин үйүндө жатсак ошонун кийимдерин кийип. Азыр үйүбүз дээрлик бракка чыкты. Жолдошум экөөбүз 2 жыл Россияда салып, иштеп салган болчук. Быйыл көчүп кирген болчук. Ошол 6 бөлмөлүү үйүмдүн 3-өсүнү мен чыгып кетти электе уже жууп бүттү болчу полностью. 3 комнатасынын эшиктерин катуу жаап отурдум мен. Аларды деле жууп кеткен болуш керек. Коркуч сезимдер болду, жаш балдар ыйлады, аябай. Себеби алардын белинен өткөн суу болду да, биз ушул жерден өзүбүз кечип чыктык да. Мен кичинекей баламы, чоң балам мойнуна меме кылып алып чыгып кеттик да ошондон. Taşıganını taşıştı. Anan tünü saat 2-3'lerde MCS'den gelişti. Kelip mınav ayıldın içinde 1-2 yerde 2 yaş bala uyda jalız kalıp ketkenken. Oşalarda bari alıp çıkıştı. Alıp çıkıp anan bizdin uy öde jakta. Bizdin uyga dağı bara bergele dedim. Bari üşüp kalbay kirip yaşa gele jatıp durma dep. Bunu alacaktan bir akabızın balası ağıp ketip, onu o yerde talga asılıp kalgan yerden men inim alıp çıkıptır bir yaka. Anan ondan başka adamga korkunç bolgan jok, аны doktorga alıp ketişiptir. Anan materialдык чыгым көп болду эми. Мына үйлөр азыр жараксыз. Мына үй кычырап атат. Айтырбай келген кырсык кече 4-май түнү болжолдо саат 9-дарда башталган. Жергиликтүү органдар ыкчам аракет менен 1000ден ашык жарандарды коопсуз аймакка көчүрүшүп, сел коркунучун жоюу аракеттерин көрүшкөн. Биздин кандай десек акылыбызга деле сыйбай калды. Бул нерсенин bunчалык болот деп эч ким күткөн эмес. Бул деген эми жаратылыштын кырсыгы экен. Кече кечкурун 10-11лерде башталган. Түнү менен ушул жерде болдук, Барпы айыл өкмөтүндө. Азыркы күнгө чейин 650 үйдү суу баскан. Маалыматтар боюнчачы, азыркы күндө. Анан кийин түндөсү эвакуация кылдык, түндөсү 1000ден ашык адамды бул жерде мечит бар эле, ошактарга МЧСтер менен райондун ушу өзгөчө кырдаалдар болгондогу катышуучулар, жетекчилердин, областтын, шаардын жардамы менен, элдердин жардамы менен 1000 адамды түнү менен эвакуация кылдык. Ал ортодо Сузак районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилип, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары жетектеген ыкчам топ жеринде кырдаалды жөнгө салуу жумуштарын жүргүзүүдө. Деңгээлдин чоңдугуна байланыштуу личный составды толугу менен күчөтүлгөн тартипке өткүзүп, сбор объявить этип, бул жерге тартканбыз. Кече түн ичинде Жалал Абад облусунун өзүнүн да 50дей кызматкер келген. Мындан сырткары жарандык коргонуу кызматтары келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 3 техника тартылган. Бир погрузчик, бир хова, бир эскаватор. Жана деп кызматкерлеринен дагы 4 техника тартылган. Түнү. Ал эми эртемеңки штабтык чогулушта уже жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан 8 техника тартылды. Булар Миң Трастан жана суу чарбасынан тартылды. Жарандык коргонуу комиссиясы иштеп атат. Толуктандуу. Башка органдарда иштеп атышат. Азыр айыл өкмөтү менен биргеликте тазалоо иштери, башка чараларды колдонуп атабыз бул жерде. Азыркы күндө мына комиссионду карап, ар бир үйдү, ар бир көчөнү карап чыгып атабыз. Дагы 4 баласы бар. Жакшы иш болду. Мени Аллахтан десең дагы менетине ачылат экенсиң балам.
Россияда жылдап иштеп мал мүлк топтогон тургундар мынтип материалдык чыгымга учураганы өкүндүрбөй койбойт. Тургузган үйлөрү кулап түшпөгөнү менен кородогу бардык нерсесин сел суулары жууп кеткен. Эми ким билет, сарай, мына жакта сарай 2 комната, 3 комната полный жыгылды. Ал сарай жака өтө албай атам азыр мына суунун немесинен. Кошунанын ар жагынан карасам бүт бар жагы жыгылып калды. Ушул таңкы саат 4-5 тегерегинде полный суу алды да. Биякча ошондо сарай сулады. Ошондон бери ушул жерде алышып жүрөбүз. Болгон үчүн мына соседтердин да бүт сарайга суу алды да. МЧС деген келген жок, биз өзүбүз кеткенбиз. МЧС деген нерсе болгон жок. Ушул мына бул соседтерде үйүнө жок эле экен, ташып бияка жагардык. Маалыматка ылайык сел суулары Барпы Маркай автоунаа жолунун 8 көпүрө жана 11-чакырымындагы Шакекче көпүрөнү толугу менен жууп кеткен. Натыйжада жол каттамдары убактылуу чектелип турат. Эске салсак, Сузак районунда 687 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Аларга тиешелүү кызматтар тапшырмаларды, эскертүүлөрдү берген. Анткени менен алар жер маселеси чечилбегендиктен кооптуу аймакта таштап чыгып кете алышпай келет. Жергиликтүү бийлик аз күндө алардын маселеси чечилет деп ишендирүүдө. Асель Сыдыкова, Аскарбек Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.